Osunda жалғыз қолымыз болмақшы. Анда ала сен сөз ұлансаң. Атам екеуіміз көбір іштан қалып шығас бұл іштан дечелі. Қырғызымдың салтындаңа байке біріншің ұлулары башташат. Алемин ақындардың салтында галстугы бар мойнында сулулары башташат. Галстугы дағы жоқ, қалыстығы дағы жоқ, мақ оқшоғын начарын ушинтип етекке сүріп ташташат. Албеттің азаматтай ақынды алың ақын дейсізбі бүткіл ағайын жұртың ой мақташат. Анткенің азамат деген азамат бұл тавына келген шумқардай бұның өрдөг ал десе қазалат. Қазақтың ақындарына қарышқыр тиген бүліктэй, қырғызға келсең азамат қилаға чапчу күліктэй. Ойлап олтурсам бұл келечектеген үміттэй, емің ұшында елдің алдында ырдайт деп ойлом күйікпей. Бүгін елді ердің дой төрінде қуаныш болсын елімде. Ақындар қылат харакет, ағайын туған қалқыма жаңшаны вырдап беруге. Анткенің арғымақ жарайт емес пе алдыға қадам керуге. Мына кең арғымақтың намысы ер қолында деп айтқан, ақындардың намысы ел қолында деп айтқан. Мына кең аталарыбыз ошондой бізге насихаттардан көп айтқан. Ағайын туған ел болып ар бірінің батасы ал біз үшін дем болып, ошондо біз да жүрөрбүз қазақтың ақындарына қармашқан жерде тең болып. Емің азамат менен бір жүріп, ағайын жұртты сүйдіріп, айрым жерден чындықты айтып азаматтай ақын бар жалаң чиновниктерді күйдіріп деген себебім түшүндүрүп беремин. Чындык деген кичинең ачуу болот той дегеним. Емің ала тоо башын жайлашкан, Аллага жакын жайгашкан. Теңир тоо башын жайлашкан, теңирге жакын жайгашкан. Мынан ак калпак кыргыз калкыбыз эжелден бери кайратман, баатыр манас баш болуп дүйнөнүн элин мактаган. Мына мамлекет кылып кыргызды ошондой ата бабаларыбыз сактаган. Кыргыздардын баа эрдиген дүйнөнүн эли кеп кылган. Кыргыздан коркуп чоочушуп Кытайлар бекем чеп курган. Кылымдар боюң урабай кыргыздан сакта деп турган. Ошонун өзүндөй карасак, кыргыздын бүгүн тарыхы кайда кетип баратат. Тамыры жатат той тереңде, ким жетиптир ойлосок атабыз Айкөл Беренге. Муну айтып жаткан себебим түшүндүрүп той беремин. 500 000 ырсап дүйнөдө манаста эпос бар буңой дегеним. Анткенин ошондой эпос жараткан азаматтай акындардын кыргыз эл көрөт той керегин. Ал эме мен болсоң азаматтын жанында эптеп комуздарын көтөрүп кызмат кылып той беремин. Албетте мындай зал карган өзүмдү каяктан келет той теңегим. Кече Токтогул менен той барпы бар, аларды сыйлап уккан қалқы бар. Ошолордун бүгүндө улантып жүргөн арты бар. Кечең Осмон Кулгалық халым кул, акындардын акына, асылдардын доң асылы. Ошолордун ырларын калкым бүгүндөн угуп той жатыры. Кечең Эстебес менен Замирбек үлгүсүн берген далилдеп, ашыралы тууганбай таптаган бизди буудандай. Болбосоң алардын чыккандың артынан ак калпак кыргыз халкынан Абдылда деген агам бар. Ак бүркүт сымал таңшыган. Болбосоң Анат Амантай деген акым бар. Аның айтканга менин акым бар. Ошентип чыгышкан экен Кыргызстан. Эл камын ойлоп акындар. Болбосоң Элмирбек менен Жеңишбек. Экөөлө ырдап олтурсаң алардын эл ойдойт экен эгистеп. Алардын жүргөн жериң ой бейиштеп. Аларга кимде ким калса туш болуп андан ал акын үчүн дой кейиштеп. Ошолордун доң артынан ошолордой болсом деп аракет кылып той талпынам.
Mınaң азамат болса жанымда, бұл жігіт ардайым болоттой табында, мага окшогон досунаң ардайым көрөттөй камылга. Эми комусту кармап колдоргон ушинтип ойноп жүргөндөй балдарбыз. Жеңишбек менен Элмирбек агалардай болсок деп азыр биз ойлоп жүргөндөй балдарбыз. Кыргыздардын төрүндө тойлоп жүргөн балдарбыз. Анан 25тен ашсактан азыр бойдок жүргөндөй балдарбыз. Муну айтып жаткан себебим түшүндүрүп той беремин. Жана Султаке бизге кеп айттың, экөөсү жалгыз комусту чертет экен деп айттың. Мандем барго бул жерде байкеңа болбосо неге айттың? Бул комусту черткен себебим, аны да түшүндүрүп той беремин. Албетте эки акын келип биригип бир комус черткен доң убагы. Анткени экөөбүз эгиз кыз алсак деп жүрөбүз, дал ушул комустой сыңары. Анткенин акындардын ичинен тазасы болсок деп жүрөм. Кайтышам деген акынга Азамат менен кошулуп жазасы болсом деп жүрөм. Анан эгиз кызга үйлөнүп Азамат менен ажырагыс бажасы болсом деп жүрөм. Албетте акындык кепке жараша, бул айткандарым тамаша. Акын тамашаң айтып ырдаса, эл болот дечүү тараза. Эмиң акын деген ошондой. Акын ырдап олтурсаң, акындардын баарысы калтырган өнөр кечеге. Менин тилим экели, Азаматтыкы жетели. Анан экөөбүз минтип ырдасак 1 саат бизге жетеби. Анда бакылдай берип той нетеле. Ушунчаң эл тиердин төрүнө келгенден кийин сырларды бүгүн сиз менен төгүп кетели. Кудай тилегиңерди берсин. Эми